Салам радиосунда жаңылыктар. Арыбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Кыргыз-Тажик чек арасында 4 балага жеткен жер титирөө катталды. Бүгүн 22 ноябрда саат 13:16да Кыргызстан менен Тажикстандын чектешкен аймагында күчү 4 магнитудасына жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Өзгөчө Кыргыз Элдер министрлиги сейсмология институтунун маалыматына таянып кабарлады. Жердин силкинүүсү Ош облусунун Чоң Алай районунун ачык суу айылында 3,5 балл, Кара Шыбак, Дара Откоргон, Кызыл Ишме, Калык айылдарында 2,5 баллга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Баткенде күйөөсүнүн ур токмогунан комага түшкөн келиндин абалы оор бойдон турат. Баткенде күйөөсүнүн ур токмогунан комага түшкөн 32 жаштагы келиндин абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу Салам медиага Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнүн башчысы Алишер Орозалиев билдирди. 20 октябрына караган түнү катталып, кылмышка шөктүү катары жабырлануучунун күйөөсү кармалган. Шектүү 19 октябрда түн ичинде жубайын Кара Булак айылынын түштүк тарабынан өткөн жолдун жээгине алып барып, пикир келишпестиктен улам жердеги ташты алып башынын арт тарабына бир жолу уруп, окуя болгон жерден кетип калган. Кармалган жаранга карата Жазык кодексине ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Баткенде тургундардын арызынан кийин 2 дүкөн текшерилди. Баткен шаарындагы Жол болду дүкөнү жана Оомат Дүң соода дүкөнүнө текшерүү жүргүзүлдү. Бул тууралуу Баткен райондор аралык санэпид көзөмөл борбору кабарлады. Ага ылайык санэпид көзөмөл борборуна аталган дүкөндөрдө сатылып жаткан алча суу сундугунан жагымсыз жыт чыгып жаткандыгы боюнча арыз түшкөн. Иш чаранын алкагында 2 дүкөндөн тең аталган суу сундук табылып, сатуудан алынды. Ал эми суу сундуктун курамын текшерүү үчүн үлгүлөр алынып, лабораторияга тапшырылды. Мындан сырткары шаардагы тамак аштан уулануунун алдын алуу максатында башка бир катар азык-түлүк саткан дүкөндөрдөгү продукциялардын мөөнөтү текшерилди. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.